Эгерде аппарат тууралуу айта кетсек, бул аппарат многофункциональный лазерный система деп аталат да. Анткени дегенде бул аппаратта биз гинекология, косметология, флебология тармактарында иштесек болот, хирургия тармагында да. Бирок ошол эле учурда бул система менен азыркы күндө актуалдуу деп айтсак болот, бычаксыз блефаропластика процедурасын жүргүзсөк дагы болот. Бул жерде лазердин энергия теринин ылдыйкы тереңки катмарында, ортоңку, сырткы катмарында жана көздүн тегерини слизистый деп болсо ички катмарынан бери иштей алат. Башкача айтканда, ар бир уровеньде, ар бир слойдо, ар бир катмарда таасир тийгизе алат жана энергиянын таасиринин себебинен бизде жаңы клеткалар бөлүнүп чыгарат. Анан эң жакшы дагы бир нерсеси, биз иштеп жатканда көзгө зыян тийбеген себеби мында бизде шильда деп аталат. Бул болсо ошо кутучаларды көздүн ичине киргизип, биздин карактерибизди лазердин лучтардан, лазердик энергиядан сактасак дагы болот. Процедураны бүткөндөн кийин күндө сактанган туура, ысык процедураларды жүргүзбөө туура. Эгерде мындай процедура мурун жок болгон себебинен жана мүмкүнчүлүк болбогон себебинен кылынбаса, азыркы күндө жаңы технологиялардын келиши менен булар кеңири колдонула баштады. Жана биздин ошо сулуу айымдарыбыз эми бычакка жатпай деле бир жарым саат убактысын косметологко бөлүп, бул процедураны алып жана жашыра берсе болчу да.